Ырчы Самара Каримова сотту утсадагы квалификациялык талаптар боюнча иштен алынышы керек. Бул пикирди Клара Сооронкулова билдирди. Ырчы Самара Каримова 19 январда Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайдын директорлук кызматына киришкенин билдирген. Бирок жамаат аны дагы деле кабыл албай жатат. Анын башка себеби Каримованын жогорку музыкалык билими жок деп айтышууда. Каримованы аталган кызматка 2018 жылдын 24 октябрында Маданият министринин милдетин аткарып турган статс катчы Бактыбек Секимов дайындаган. Анын берген маалыматы боюнча, ошол учурда директорлорго карата белгилүү бир талаптар болгон эмес деп билдирет. Ошондой эле 2012 жылдын 10 январында кабыл алынган Маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин кызматкерлери үчүн квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндө номер 3 токтомду табышты. Бирок анда музыкалык окуу жайлардын директорлоруна квалификациялык талаптар каралган эмес болуп чыкты. Анткени менен 2020 жылдын 29 майында ошол кезде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Кубатбек Боронов Маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин кызматкерлери үчүн квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндө номер 278 токтомго кол койгон. Токтомдун 12 тиркемесине ылайык министрликке караштуу орто кесиптик окуу жайдын директору Маданият жана искусство багытында жогорку кесиптик билимге ээ болуш керек. Мындан сырткары директор педагогикалык же жетекчилик кызматта кеминде 5 жыл иштеши керек. Самара Каримова өзү жарыялаган маалыматка ылайык ал 2017 жылы Ош агрардык экономикалык институтунун агроэкономика факультетинин бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистигин аяктаган. Ошол жылы Ош мамлекеттик юридикалык институтунда юриспруденция багыты боюнча сырттан окууга тапшырып 2020 жылы бүтүргөн. Ошондой эле Ырчы 2019 жылдан азыркы күнгө чейин Жалал-Абадтын Маданият техникумунда режиссура адистиги боюнча сырттан билим алууда. Бирок техникумду аяктаган учурда дагы бул жогорку билим катары саналбайт. Каримованын айтымында 2011 жылдан бери Ош улуттук драма театрынын актрисасы болуп эмгектенип келет. Ырчы ошол жылы аталган театрдын директору Асан Мансуровго турмушка чыккан. Ошондой эле Каримова 2013-2017 жылдары Ош облустук элдик чыгармачылык борборунун директорунун орунбасары жана 2016 жылдан тарта Самара театрлашкан топтун жетекчиси болуп иштегенин айткан. Ачык булактардан Ош облустук элдик чыгармачылык борбору жөнүндө маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Ырчы той мааракелерде ырдап жүрөт. Аны Самара бийчилер тобу коштойт. Бирок театралдык топтун ишмердүүлүгү тууралуу да интернетте маалымат дээрлик жок. Бишкектин 1 райондук соту 2019 жылдын 17 декабрында Каримованын Маданият министрлигине каршы доосун канаттандырган. Анткени сот отурумунда министрликтин өкүлү Ырчы иштен мыйзамсыз алынганын моюндап, аны кызматка кайтарууга макул болушканын айткан. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков Ырчы Самара Каримованы Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайдын директорлук кызматына 14 январда кайтарган. Буйрукта Ырчы 15 январдан тартып ишке кирише алары жазылган. Бирок бул учурда соттун чечими күчүнө кире элек болгон. Каримованын дайындалганы тууралуу уккан жамаат каршылык билдирип, иш таштоого чейин барышаарын билдиришкен. Маданият министрлиги 15 январда Бишкек шаардык сотуна райондук соттун чечимин даттанууга аргасыз болгон. Министрлик судья эки жагдайга көңүл бурган эмес деп жатат. Биринчиси, министрликтин атынан сотко бир катар процесстик аракеттерди жасоого ыйгарым укугу жок өкүл катышкан. Экинчиден, Каримова 2020 жылдын ноябрь айында, башкача айтканда жумуштан бошотулгандан 2 жылдан кийин кызмат ордуна калыбына келтирүү жөнүндө доо арыз жазган. Эмгек кодексинин 419 беренесине ылайык кызматкер жумуштан бошотуу жөнүндө буйрук менен таанышкан күндөн тартып 2 айдын ичинде сотко кайрылууга укуктуу. Башкача айтканда, доогер сотко кайрылуу мөөнөтүн өткөрүп жиберген. Анткени менен жогорку соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова Ырчы Самара Каримова соттун бардык инстанцияларын утса дагы ал кайра иштен алынышы керек деп эсептейт. Буга өкмөттүн квалификациялык талаптар боюнча токтому негиз болорун айтат. Кадырбеков Каримованы сот менен эмес, өзүнүн буйругу менен дайындап койсо болмок. Бирок ошол квалификациялык талапка карап дайындай албай калды да. Ошол квалификациялык талапка карап Каримованы бул кызматка кое албай, андан көрө сот аркылуу чечели деген деп божомолдоду Клара Сооронкулова.
Ал арада ырчы Самара Каримова өзүнүн укугун коргоо үчүн жогорку сотко чейин барууга даяр экенин билдирди. Жогорку сотко чейин кайрылуу менен өзүмдүн укугумду мыйзам чегинде коргоого жана акырына чейин барууга даярмын дейт. Самара Каримованын адвокаты Акылбек Кылычевдин айтымында даттануу менен буга чейинки соттун чечими, буйруктар жокко чыкты дегенди түшүндүрбөйт. Андыктан Самара Каримова Бишкек шаардык сотунун чечими чыкканга чейин министрдин буйругунун негизинде иштегенге толук акылуу деген билдирүүсүн таратты. Апелляциялык арыздын көчүрмөсүн бүгүн эле алдым. Мен дагы каршы пикир жазам. Себеби биринчи соттук кароодо сот кайра-кайра силер доону мойнуңарга аласыңарбы деп Маданият министрлигинен сураганда толугу менен өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алып, ошонун негизинде сот чечим чыгарган. Эми жоопкер тарап кандай негизде апелляциялык арыз жазып жатканына мен түшүнбөй турам, дейт жактоочусу. Акылбек Кылычев Эмгек кодексинде Самара Каримованын укугу бузулганын экинчи инстанцияда дагы далилдеп берерин ишендирди. Мындан улам Маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен жогорку сотто да соттошууга даяр. Учурда министрдин буйругу жокко чыгарылган жок. Маданият министрлиги өздөрү мыйзамдарды одоно бузуп алып, бүгүнкү күндө жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыккан ар кандай маалыматтардын басымынан улам айласы жок апелляцияга жазышты. Белгилей кетсек, азыркы учурда апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу 1-Май райондук сотунун чечими мыйзамдуу күчүнө кире элек. Айланасындагы чуулгандуу окуяларга карабастан ырчы Самара Каримова өзүнүн креслосунда отуруп алып, жумуш күнүм ийгиликтүү башталды деп Instagram баракчасына постторду чыгарууда. Ошондой эле ырчы Самара Каримованын кызматы туурасында жеке ишкер Илим Карыпбеков дагы өз пикирин билдирип, видео кайрылуу жасады. Көптөгөн менин катталуучуларым Самара Каримова жөнүндө үн катпайсызбы? Буга чейин ар кайсы нерсени айтып жүргөнсүң, бул боюнча эмнеге айтпайсыз деп кайрылып келишет. Мен бул маселеге деле киргизбей эле коеюн дедим да, бирок көп суранычтар болгондон кийин айтууга туура келет да. Ошондор эми мындай да. Самара Каримованын ошол эки музыкалык окуу жайдын директору болбош керектигинге эки эле жакшылап карап койсоңуздар, эки эле жүйөлүү себептер айтылып атат да. Бирөөсү айтылып атат, Самара Каримова нотаны билбейт, тажрыйбасы, жетекчилик тажрыйбасы жок, ошондуктан башкара албайт. Экинчиси, бул Самара Каримованын жолдошу Асан мырза, анын сауналык иш-аракеттери бар болчу, саунада сойкулар бар. Ошондуктан мындай ыплас иштерге тиешеси бар адам музыкалык окуу жайдын жетекчиси боло албайт. Ошол эки жат болуп алып, билеген өлкө кырылышып, тытышып жатабыз. Мындай деп айтып кетиш керек да, бүгүнкү күндө 30 жыл болду го. Бул кичинекей музыкалык окуу жайдын жетекчилигин эмес, жогорку жетекчиликке эки сөздү бириктире албаган, эки сөздү бирине бирини кошо албаган адамдар башкарып жүрөт го бизде, кыргыздарды. Бул биринчиден. Экинчиден, жетекчилик тажрыйбасы жок дегенге. Эми бул деле жүйөсү нерсе, себеп дегенде мындай да, ар бир адам өзү мүмкүнчүлүк алууга укуктуу, ар бир адам. Эми Самара Каримова бул кыз байкуш болсо, башында мына тытышты, андан кийин сот аркылуу утуп келди. Демек, сот органдары кайсы бир деңгээлде мыйзамдуу деп чечкендир. Жанагы силер сыйлаган, көңүр, урматтуу, адептүү деген Нуржигит Кадырбеков министр кол коюп атпайбы? Ал деле башы бар да, ошону карап мыйзамдуу экен деп кол коюп атат да. Эмне үчүн ушул кызга биз шанс бербейбиз? Эми Асан мырза боюнча, биринчиден бул ал кишинин жолдошу, чынында эле саунасы барбы же жокпу мен билбейт экенмин. Эми бар деп айтып аткандан кийин бардыр. Бирок мен айтып кетейинчи, кимдин гана саунасы жок. Бизде Кыргызстанда мен спикермин деп турган адамдардын дагы саунасы болгон. Саунасы дагы эле бар, аны абдан жакшы билебиз. Саунаны кармайт ошол экелер, ал жерде сойкулар бар, сойккана деп айткандагы туура эмес да. Ал сойкканаларга биз барып атпайбызбы? Өзүбүз барып, өзүбүз жуунуп, анан ошол жерге сойкуларды чакырып,
катпайсызбы эркектер? Анан отуруп алып анан кайра ошо бет тырма кылып ошол жерде сойкукана деп айтып атабыз. Кайсы бетибиз менен айтабыз? Биз өзүбүз ошол жерге түрткү кылып атпайбызбы? Эгер адам сабыны ачып койсо, анан ал жерге барып алып ошол жерге сойкуларды чакырып алып беркилер эс алса, ошол ачып койгон адам күнөөлүүбү же беркилер күнөөлүүбү? Аны дагы биле жүрүшүбүз керек да. Ал эми тажрыйбасы жок жетекчилик болгондор. Андайлар толтура. Толуп атпайбы тилекке каршы бизде. Дароо эле асмандын башына секирип кеткендер да толуп атат. Бирок ошонун арасында жакшы жетекчи болгондор бар да. Мисалы мен айтып кетейин, мынакей Ибрагим Кожоназаров Жунусов. Ырчы болуп жүрүп депутат болдубу? Депутат болгондон кийин мен ойлойм, жаман эмес депутат болду. Жакшы депутаттардын бири болду. Андан кийин вице-премьер болду. Керек болсо ошол ырдап жүрүп, ырчы болуп жүргөн адам аягы келип ошол мин культураны, маданиятты жетектеген депутат, министр болду. Жакшы министрлердин бири болду. Андан кийин көп жыл элчи болду. Ошентип жүрдү да, көрсөтө алды го. Эгерде биз ошентсек, жаман ишке аралашкан десек, анда эмнеге мисалы башкаларды айтпайбыз? Мисалы жанагы талапкер, президенттикке талапкер болгон Аймен мырза айтпадыбы, мен иним жаман иштерге аралашып жүргөн, туура эмес, мыйзам бузууларга барып жүргөн, бирок мыйзам боюнча дагы Кудайдын дагы жазасын алды. Азыркы күндө ошол эки майып болуп жатат, жарым-жартылай деп айтпадыбы? Анда эмнеге Аймен мырзага сен тиги иниң ошондой болгон, талапкер болбойсуң деп кыйкырбайбыз? Эмнеге анда тиги мисалы Камчыбек Ташиев мурда заборду мыйзамсыз секирип түшкөн деп ошон үчүн ГКМБнын жетекчиси болбойт деп кыйкырбайбыз? Эмнеге тиги Садыр мырза түрмөдө жаткан киши анан келе калды эле бат эле бир замат актала калып президент боло калды деп кыйкырбайбыз? Мисалы кош стандарттуулукта туурабы мунун баары? Анда баарын чукуп отуруш керек. Эмнеге мисалы тиги Өмүрбек Черкешевич бирдекени сүйлөп баштаса, анда жабыла калып, сен тиги жанагы берки окуяларга аралашың бар, сен такыр сүйлөгөнгө укугуң жок деп кыйкырбайбыз? Ошондой да чукуй берсек, туугандар, чукуй берсек, баарыбызга чыгат да. Бул жашоодо биздин ушу поколение, биздин доордогу адамдарга баарына чукуй берсе табылат. Эми Самара Каримовадан ошондон бөлөк, Асан мырзадан бөлөк эчтеке таба албай калдыбы? Бергиле да мүмкүнчүлүк бул кызга. Бергиле, иштеп көрсүн. Жокто иштетип көргүлө да. Иштесин бул кыз. Көрсүн. Балким ошол музыкалык мектеп бул кыз менен бага ачылып кететтир. Берип көрсөңөр, иштетип көрсөңөр, көрөсүздөр. Бул кыз азыр ушунча тепки соккуга алынгандан кийин жанталашып, мен кыйын экенимди далилдеш үчүн балким ошол мектептин багын ачырат. Бул кыз жөн эле иштебейт, себептен да бул бага шанс берилип атат деп жанталашып иштейт, көрөсүңөр. Берип көрсөңөр, бул асмандан түшүп келген кыз эмес. Бир сырттан келген чоочун бөтөн адам эмес. Биздин кызыбыз. Жакшы ыр чыгарса кол чаап, кош колдоп жүргөн биздин эле кызыбыз. Өзүбүздүн эле кыргыздын эле жакшынакай кызы. Эмнеге ошого мүмкүнчүлүк бербейсиң ушунча болгондон кийин? Ушунча болгондо берелик мүмкүнчүлүк. Иштеп көрсүн. 3 ай иштесин, 4 ай иштесин, 5 ай иштесин, анан көрүнүп калат. Иштей албаса, ошондо баарыңар жабылып барып, мынакей ит куш айтпадык беле деп туруп алып саласыңар. Иштеп кетсе, көрөсүңөр дагы. Мүмкүнчүлүк бериш керек. Баарына мүмкүнчүлүк бериш керек деген ойдомун. Мен ошон үчүн Самара Каримованы иштетип көрүш керек деген ойдомун. Бул кишиге дагы биздин эле жаран мүмкүнчүлүк бериш керек. Мурда музыкалык мектептин директори, жетекчиси болуп иштеп кеткен болсо бир жөн эле. Анда айтсак болот эле. Иштегенсиң, итиң чыккан, кушуң чыккан деп. Эми бир шанс берип көргүлө да. Өзүн көрсөтүп көрсүн. Ошол менин оюм ошол. Эгерде маалымат сизге жаккан болсо, каналга катталып, класс басканды унутпаңыз.